Астанада ушул аптада Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында бир нече жолугушуулар мерчемделген. Кул жайынын 19-ында уюмга мүчө мамлекеттердин илим жана технология мекемелеринин жетекчилери, 20-сында транспорт министрлери видеоконференция форматында онлайн консультацияларды өткөрүшөт. Бул иш-чаралар Казакстандын демилгеси менен уюштурулат. Анда тармактык маселелер талкууланып, өз ара порттор менен логистикалык борборлорду өнүктүрүү концепциясын кабыл алуу көздөлгөн. Бул күнү Борбор калаада ШКУнун жаштар кеңешине мүчө өлкөлөрдүн активисттери экологиялык жана туруктуу келечекке жол түзүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле Казакстандын борборунда жуманын акыркы иш күнүндө уюмга мүчө өлкөлөрдүн энергетика министрлери жолугушат. Энергетика ведомстволордун башчылары. Энергетика мекемелеринин жетекчилери Казакстандын демилгеси менен иштелип чыккан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин энергетикалык кызматташтыгын өнүктүрүүнүн 2030 жылга чейинки стратегиясын карап бекитет. Муну менен катар делегация башчылары уюмдун алкагында энергетика тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн стратегиялык жолдорун талкуулашат. Стратегиялык тәсилдерин де талкуулайт.